Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына позитивдүү маанайда биз программабызды уланталы. Себеби дегенде биздин студиябызга жаркылдап кирип келген конок бар. Барыңыздарга өзгөчө күлкү, өзгөчө позитив тартуулаган коногубуз бар. Атына заты жарашкан. Аты көп, э? Аты көп, ар кандай. Азыркы учурда бир популярдуулукка ээ болуп аткан юморист десек болот. Сары бала, Актарыс келди. Кош келиңиз. Кандайсыңар? Барыңыздарга кутман таң. Кудай берсе, маанай жакшы. Мынакей бул жерде экинчи түз эфир Instagram баракчамдан кылып атам. Биздин бүгүнкү тема ушул Facebook, Instagram деп койгонбуз. Анан бизди түз эфирден көрүп аткан YouTube телеканалынын көрүүчүлөрү бар. Андан сырткары Instagramда түз эфирде кылып атам. Эки жакта. Бизди эки жактан көрсөңүздөр болот. Айта кетчү нерсе. Актан позитивдин. Актан позитивдин Инстаграмдагы колдонуучулардын саны канча дебейсиздерби? 216 000 кен. Катталуучусу бар. Катталуучу бар. Кандай жылдызсыз, я? Менден да жылдыздар бар да, мен күн эле Жок, биздин жаныбызда сиз жылдыз болот атпайсызбы? Жок, чын айтканда. Бул Instagram баракчаны ачып атканда мындай болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Жөн эле баягы альбом катары элечи, сүрөттөрүмдү ушака киргизип турайын деп. Анан ошентип эле көрсө, колдонуучу туйт дегендей бири-биринен тубат эле көбөйүп атат. Баарына чоң рахмат мынакей бул жакта. Ооба, түз эфирдегилерге салам айталы. Анан эң алгачкы эле суроо, деги эле Instagramда кантип подписчик чогулса болот экен? Сиз кайсыл сүрөттөрүм же видеолорум аркылуу көбөйдү деп ойлойсуз? Мен акыркы эки долбоор коомдук биринчи каналга чыккандан кийин эле кетти. Актерек көктерек менен элемне дейт. Экөө баштаганда эле колдонуучулар өздөн өзү көбөйө баштады. Чындыгында баягы элдин баарына кызыктуу болуш керек. Ар бир сүрөт, ар бир видео, ар бир жанагы кооздогон сөздөр дегендей жасалгалоо, ошонун баары кызыктуу болуш керек. Анан ошончо киши мен баракчама жазылып аткандан кийин, демек алар өзүнүн жашоосундагы өз убактысын бөлүп атат мага. Анан алардын алдында мен жөнүнө чалчактап баягы жылдыз боло берген деле болбойт. Ошондуктан баарын сыйлайм, урматтайм. Чоң рахмат барыңар мага жазылганыңарга. Канча жылдын жүзү болду? 3 жыл болду го дейм. 3 жыл болду, э? Демек, жакынкы эле аралыкта ошол актерек көктерек элемне дейт, ошол долбоорлордон кийин подписчиктер ушул эле катталуучулардын саны көбөйө баштады. Бирок мен ойлойм, Актан, сиз айтып атпайсызбы? Катталуучулардын саны, мен баягы ошол эле долбоорлорду алып баргандан сырткары өзгөчө бир жакшы идеялардан кийин да келсе керек дейм. Себеби дегенде кээ бир учурда көпчүлүгү, мисалы, колдонуучулар топтойм деп бир видеолорду кылат, бирок эмнегедир окшошпой калат. Биздин арабызда сонун сөз бар, жаңы сөз, хайп деген. Хайп. Эптеп эле бир нерсени ызы чуу кылып иш керек элдердичи. Ошондуктан хайповый нерселер жасайбыз. Ошол эле сүрөттөр болобу, ошол эле видеолор болобу. Бизге деле бөлүшпөйсүз, мисалы, канча жасайсыз? Эмне кыл? Мен өзүмдүн жатым баягы юмор болгондуктан эптеп эле элдерди күлдүрүш керек да. Эптеп эле болгондо жөндөн эле баягы бетинди бурыштырып эмес, жакшыраак мындай интеллектуалдуу, жакшы элдин баарына жете турган юмор менен ошол эле элемне дейттин скетчтерин киргизе беребиз. Ошентип эле элдер кызыгып келе берет экен да баягы. Анан сиздин жазган, мисалы, калтырып кеткен ошол эле жубайыңызды куттуктаган, Айгеналды куттуктап, тамаша менен куттуктаганыңыз, деги эле идеялар каяктан келет? Бул ошондой позитив болуп төрөлүш керек? Актан табасыңар. Төрөлүш керекпи же акырын-акырындап окуп үйрөнсө болобу? Эң башкысы маршрутка менен жүрүш керек. Уялмаш керек, тамаша. Эми бул юморист болгондуктан, баягы көбөйүнчү болгондуктан, ар бир жакта коомдо болобу, үйдө болобу, достордун арасында болобу, көчөдө болобу, эптеп эле күлдүрүп калсам деген ой болот ар бир юморист. Ошондуктан ар бир постто, ар бир сүрөттө ошентип эле кичине болсо дагы юмор кымчып кетиш керек деп ошо менен чектелебиз. Болгону ушул эле. Ал эми күнүнө канча сүрөт кирет? Меники 6 сүрөт болсо, ошонун экөө реклама болот. Калгандары өзүмө тиешелүү сүрөттөр. Кес-кесте күнүнө 1-2, эми бир жолу 7-ни киргизиптирмин. Рекорд болсо керек ошол. Реклама, жарнама деп калдык. Ошол Instagram аркылуу жан баккандар бар дегендей, Instagram аркылуу бир нерсени жарнамалап, кайсыл бир деңгээлде акча тапкандар көп дегендей. Сизде 216 000 катталуучу бар экен, канча акча аласыз? Акча деле албайм мен. Көбүнчөсү бартер менен. Анан продукцияларды беришет, көңүлгө жараша да. Эгерде мага ошол өз продукциясы жакпаса, баягы ар кандай маркетингдер болушу мүмкүн, ар кандай жанагы сетевой маркетинг сыяктуу
мага жакпаган баягы өзүм көңүлүмө жакпаган жаман нерселер болсо дароо эле айтам, жок мен сизди кыла албайм. Же болбосо жеке баракчыларды реклама кылбайм. Анткени мисалы үчүн көп эле балдар суранат, мени реклама кылып коюңузчу депчи. Аларкы көбөйүп кетсечи деп койбойсуз. Жок, көбөйүш үчүн кеп анда эмес да, мен реклама кылып койсом алар көбөйүп кетпейт. Чындыгында кызыктуу болуш керек алардын дагы баракчасычы. Ошондуктан эгерде мага жакса, продукциясы мага жакса, мен сезип атсам, менин колдонуучуларыма же катталуучуларыма жагат деп сезе турган болсом, ошондо анан реклама кылам да. Ал эми сизге тамашаларын жөнөтүп, актан ушул тамашаны сиз тамаша кылып чыгарсаңыз аябай көп мисалы көрүүчүлөр көбөйөт деп жөнөтүп калган учурлар болобу? Ошол эле сценарист деп коебуз. Болот, көбүнчө болот, бирок анын баары убагында элемне дейт да, же тамашоодо, же КВНде болуп калган нерселер айтат. Плагиат эмес, болуп калган нерселер айтат да. Балким кеч ойлонуп калгандыктанбы алар. Ошондуктан андай нерселерди бул чыккан, менде бияктан көрсөңөр болот деп коем да кээде. Ал эми сизди 216 000 адам көрүп атса, сиз кандай адамдарды көрөсүз? Жолсо кимдин баракчалары өзүмдүн көбүнчө өзүмдүн досторум, футбол жылдыздары, ошондой эле Голливуддун жылдыздары менде көбүнчөсү, шоу бизнес, эми өзүмдүн баягы жанымда жүргөн досторум. Сиз канча адамга катталгансыз? 500 бирдеме. Көбүнчөсү жана баягы кызыктуу фактылар деген сыяктуу маалымат топтоо үчүн көп баракчаларга жазылгам, ошол эле жаңылыктар, ошол эле спорт жаңылыктары чыгса, мен маалыматы бар Инстаграмдан, анан гезиттерден алам ошо. Анан кийин баягы дүйнөлүк футбол жылдызы, дүйнөлүк спорт жылдызы Криштиану Роналдуну да кыргызча сүйлөтүп койдуңуз. Кантип сүйлөттүңүз ошондой? Кантип сүйлөдү? Кантип сиз менен сүйлөшүп ошентип кыргызча маек курду ал. Чындыгында бир жолу Инстаграмга чыгып кеткен да ал. Чындыгында ал жайында болгон, жайында июльда кылсаң керек эле. Бир жолу байкап калдым, ошо Криштиану Роналду менен, жок, Месси менен Неймар сүйлөшкөн сыяктуу нерселер бар экен. Селена Гомес менен дагы бир жылдыз сүйлөшкөндөрүн көрдүм, анан баягы лайктар көп кетип атканын байкадым да. YouTube'дан көрүп калдым окшойт. Ойлонуп туруп, монтаждап ушундай чыгарса болот турбайбы, болжол менен деп анан издей баштадым. Криштиану Роналдунун жанагы ондай комментарийлери кетпеген видеолору барбы депчи. Анткени комментарийлер бузуп турат да. Издеп аттым, анан карасам бир эс алуу, бир жакта эс алып аттыр чыгса. Ошол видеосун алдым дагы, мекин чаптадым дагы, бир сыйра жарым саатта отуруп жазып ийдим. Так, муну айтам, буга муну сөз айтсын, буга муну сөз айтсын. Бул сөздү жазып коем, жазып титр менен депчи. Ошентип бир жарым саатта чыгып калган, мыкыны кошуп койгом анан. Монтаждап туруп чыгарсам эле кетти. Андан кийин мына бир ай мурун, же 1-2 жума мурун Эмил Токтошов деген колдонуучу дагы ошол Криштиану менен менкиндей кылып монтаждап, ал дагы бир сыйра хайповать этип алды. Анан Криштиану Роналду сизге чалып, актан сага аябай чоң рахмат, мени дагы да популярдуу кылдың деп айтып, андай кылмадыбы? Эми жөн эле СМС берип коюптур, чоң рахмат деп. Жөн элеби? Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетели, бүгүн бизде конокто юморист Актан Рыскелдиев конокто. Эгерде суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 56 56 72 номери аркылуу жана экранда жазылып турган WhatsApp номерлери аркылуу билдирүү калтырып бериңиздер. Бул жакта өтө көп суроолор келип атат. Сиздикинде да келип атат. Жантан бери бияктан да келип атат. Каяктан болосуз деген суроолор көп келиптир, жок. Мен өзүм көлдүн кулуну болом, Нарын шаарында төрөлүп чоңойгом, түйүм көлдөн, ошондуктан ни рыба, ни мясо. Ни рыба, ни мясо болгонсуз. Чын эле ошондойбу? Чын эле ошондой. Эки жакта чоңоюп калгансыз. Апам Нарында чоңоюп, Нарында төрөлүп, бирок көлдө окуган, атам болсо көлдө төрөлүп чоңоюп, анан Нарынга мугалим болуп барып калып, анан ошол жактан чогуу үйлөнүп, анан ушинтип кеткенбиз. Сонун. Актан айтсаңыз, анан мисалы азыркы учурда Инстаграмдын өзүнүн өзгөчө баягы шарттары, эрежелери бар экен. Кайсыл убакта сүрөт киргизиш керек, кайсыл убакта колдонуучулар көп болот, кайсыл убакта киргизсеңиз сүрөтүңүз аябай көп көрүүлөрдү алат деген өзүнүн эрежелери бар. Сиз ошол эрежелерди колдоносузбу? Колдоном. Эгерде мага ошол эле жарнама болуп, ошол эле жакшы бир оюма идея келип кала турган болсо, мен атайын убактысын белгилеп туруп чыгарам да. Ошол эле статистика деген бар, Facebook менен байланыштырып койсоң, мен чындыгында мага бирөө байланыштырып берген, мен билбейм эмне кылганын, кантип кылат билбейм. Статистика чыгып калат кадимкидей. Баягы колдонуучулар кайсыл убакта активдүү болот, кайсыл убакта укташат, кайсыл убакта ойгонот. Анан болжол менен 6-дан баштап 9га чейин аябай активдүү. Кечки. Анан эртең менен бүт бартың албетте тынчып калышат дегендей. Анан мисалы кээ бир учурда мисалы иш-чараларды алып барып алсак, шоумен катары, алып баруучу катары, мисалы түнкүсүн иш-чара бүттү, саат 1-2-де сиздин сүрөтүңүз ошол убакта даяр болуп калды. Түнкүсүн киргизген убактарда кездешеби? Же жок деп эртеси күнү? 6-дан 9га чейин эле. Көбүнчө тойдон кийин, албетте ошол
тойдун өзүм кээде тойлорду тартып монтаждап киргизип салам. Тойдон кийин киргизгенге мажбур болосуң, анткени актуалдуулугу жогоп калат да. Эртеси күнү киргизсең башкача болуп калат да. Ошондуктан баягы ысык кезинде чап дейт го, темирди. Ошондой эле той бүтөр менен эле киргизем, аны эчтекесине деле карабайм. Көбүнчө ошол жанагы мага кызыккан, өзүмө жаккан нерселерди ушундай элдин баары активдүү кезде киргизем. Бирок чектөө деле жок, мен түштө деле киргизип берем, эртең менен деле, түнчүндө деле. Ал эми сиздин мисалы ар бир сүрөт киргизгениңиз же видеоңузга канча лайктан басылып турат, анан эң көп лайк алган сүрөт же видео кайсы болгон? Эң көп лайк алган видео жанагы Криштиану Роналду менен тартылган видео болчу. Эми эң көп лайк алган сүрөт жанагы коллаж жасагам, эки сүрөттү кошуп туруп, Инстаграмда кандай, анан жашоодо кандай деген. Жашоодо мындай бомж сыяктуу сүрөтүм бар болчу. Ал Инстаграмда дегенде чыкыйып, баягы костюмчумду кийип түшкөн сүрөтүм бар болчу. Бирок чынында эле ошондойбу? Чынында эле мен да андай эмес. Мен кандай болсо ошондой, өзүм баракчамда кандай болсо ошондой. Мен эчтекеден корунбайм, эчтекеден. Актан бизге WhatsApp аркылуу суроо келиптир сизге. Актан саламатсызбы? Элемне дейт долбоорундагы тамашаларды кантип табасыздар? Оп-оңой эле. Биз жанагы Элемнейтте катышкан 7 бала барбыз. Жанагы эле көзүңүздөр көрүп жүргөн. Ошонун баары тең актерлор болгондуктан, ошонун баары авторлорбуз. Ошондуктан мен оюмча тамашалары элге жетип атат окшойт. Ал эми Элемнейтке катышкым келет деген баардык өлө көп бизде жаштар бар. Ошонун баарларына айта кетчү нерсе, бизге чындыгында азыр актерлор жетиштүү, өзүбүз жетишип атабыз. Ал эми керек болуп кала турган болсо, албетте акчасын ада коет. Кастинг жарыялайбыз, бирок азыр эмес, Анткени албетте ар бир тамашаны ойлоп чыккандан кийин өзүң аткаргың келет да. Анан эгерде мен ушунчалык кыйын автормун, силердин долбооруңарга катышам, мен тамашалар өзүм чыгарам дегендер болсо, албетте жазсаңар болот. Алар үчүн эшик ачык болот, Ал эми Инстаграмда хэштег деген жакшы нерсе бар. Кандай хэштегтерди колдоносуз? Меники көбүнчө баягы жаңы баштаганда хэштегтерим көп болчу. Актамак, көктамак, сары бала, быштак деген сыяктуу, Актан Рыскелдиев деген сыяктуу. Азыр болсо хэштегтерди көп колдонбой калдым. Хэштегсиз деле көрүшүлөр. Көбүнчө баягы мен хэштегти кайсы убакта колдоном? Текстти жазгандан кийин текстке кирбей калган нерселерди хэштег менен берип коем да, мисалы үчүн. Ошол жакта окуп алышат баары делечи. Түшүнүп алат, Facebookка киресизби? Албетте. Facebook менен Instagramдын экөөнү айырмаласа болот да. Инстаграмда жалаң жыргап жүргөн адамдарды көрсө болот. Фейсбукта бир аз көйгөй болуп кетет да. Сизде темалар бар, саясаттын баары Фейсбукта, ал эми албетте Инстаграмда жылдыздардын жашоосу эч качан Инстаграмга мен азыр жаңы эле турдум, көзүм шишип турат деп киргизбейт эч ким. Жашоосунун жакшы жагын эле киргизет. Ал эми Фейсбукта болсо кандай болсо ошондой жанагы эле тексттин баары, сүрөттүн баары Фейсбукта чыныгы жашоодо эле да. Ошондуктан Фейсбукта ошон үчүн элдин баары кырылып жатып беришет го. Кийинки суроо сиздин үй бүлөңүз тууралуу берилиптир. Келинчегиңиз орус улутундагы кыздарга окшош дейт. Кыргыздын эле кызыбы? Орус деп койсун. Негизи ал баягы каны аралаш. Атасы өзбек, апасы кыргыз, бирок кыргыз үй бүлөдө төрөлүп чоңойгондуктан кыпкыргыз эле. Кыргызча ойлонот, кыргызча сүйлөйт, кыргызча жашайт дегендей. Балдарым да кыргызча тарбиялап атат. Негизи чолпонталык да. Илгертеден эле чолпонтада отуруп ташып калган өзбектердин үй бүлөсүнөн болот. Ошондуктан оруска деле окшоп кетет, ооба. Кээде түрккө окшоп кетет. Ал эми мисалы ошол Инстаграмда баягы түз эфирге чыгуу мүмкүнчүлүк бар. Азырда түз эфирде Актан Рыскелдиев мынакей өзүнүн көрүүчүлөрү менен биргеликте отурат. Ошол жактан мисалы New TV каналын көрө албай жүргөндөр, көрө албай отургандар бар болсо, ушул жерден эле көрүп маалымат ала алса болот да. Ар бир адам түз эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Канча убакытта бир чыгып турасыз? Анан пайдасы, зыяны эмне экен? Мен кээде баягы бош убакыт таба калганда эле көбүнчө чыкпайм деле. Бош убакыт пайда болгондо эле чыга калып, анан бүт баарынын суроолоруна жооп бергенге жетишем да. Ошондуктан мен түз эфиримди күткөндөр көп. Качан чыгасыз дегендер көп да. Ал эми кес деле чыгам, мен күнүгө чыгып элдерди тажатпайм дегендей. Ооба. Ансыз деле мен постторуман көрүп турушат, мен жашоомдун эмне болуп атканын. Ошондуктан түз эфир кес деле. Ушундай жерлерге келип калганда, мына азыр элдин баары жазып атат, жантемир жооп бербей атам, кечирип койгула. Себеби дегенде эфир болот деп атабыз, Анан Актан эми азыркы учурда сиздер мындай да, эгерде адам бир күндө бир гана кишини жылмаюуга ушундай жылмаюуга себепкер болсо, анда ал бир күнүн бекер өткөзбөйт дейт. Ал эми сиздер ошол эле проекттер менен өзүңүз мисалы бир эмес 100 миңдеген адамдарды жылмаюуга алып келесиз.
Бирок ошолордун катарында сынчылар бар, Албетте. Баягы бышкан ашка сынчы көп дейт. Албетте. Эмнеге мынтесиң? Эмнеге аялча кийинесиң? Эмнеге тиги кемпирдин ролун ойнойсуң? Эркек болуп эле жүрбөйсүңбү деген хейтерлер. Ролду ойнобосо деле жазган адамдар бар да. Албетте, Ошо жазышат. Эмне кылып жооп бересиз ошолорго? Мен көбүнчө жөн эле жооп берип коем. Жашоодо жөн эле жүрөм го. Мына мисалы үчүн азыр эле кыз болуп кийинип алсам болмок болот туурабы? Эгерде ошондой болсомчу. Ал жөн эле роль, жөн эле образ, ошондуктан эгерде юмор ошону талап кылып аткан болсо, антип кийингенге биз аргасызбыз, мажбурбуз. Анткени юмор талап кылып атат. Ал эми андай критика айткандарга айта кетчү нерсе, эгерде жакпай атса көрбөй эле койгула. Силерди эч ким мажбурлаган жок. Жагып атса жакты деп койгула. Биздин чындыгында хейтерлерге, ошол эле критиктерге караганда биздин көрөрмандар көбүрөөк. Ошондуктан көрөрмандар эмне деп койчу эле, хейтерлер биз менен согушса, биздин көрөрмандар. Эң сонун. Адак телекөрүүчүлөр, байланышка чыгыңыздар, сиздерди күтүп жаткан учурубуз 565672 номери аркылуу байланышка чыгып суроо бериңиз. Кантип жылдыз болсо болот, New TV чыгармачылык, New TV телеканалы чыгармачылыгы келек, эл эмне дейт, программадан үзүндү аткарып бериңизчи деп суранып атышат. Аткарабызбы? Жок ага. Болбойсузбу? Анын үчүн жаныма менин өзүмдүн жан жөөкөлөрүм керек. Актамайке. Биз аткара албайбызбы? Жок, Актамайке балаңыз Жантайдын кылык чорогу жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Мына теманы буруп кеттим, көрдүңөрбү? Өзү да алып барчу да ошончу. Чындыгында баламдын азыр кылык чорогуттары аябай күндөн күнгө көбөйүп, күндөн күнгө. Мен досторума келип эле айтып бере берем, кайра элечи. Кайра айтып бере берем, анан кээде баягы башка нерсени айтып берип калсам, жок. Мага сиздин Жантай жөнүндө стендабыңыз жагат дейт да. Ошондуктан азыр балам аябай сонун, тили жаңыдан чыгып, кашыкты каш деп, керек болсо жинди деп, иш кылса ушул сыяктуу нерселердин баарын жаңы эле тили чыгып Үйрөнүп баштады. Үйрөнүп, анан ошонун баары менен биз жыргап аткан кезибиз. Актамбайке абдан сонун аткарасыз, көз тийбесин туу дейчүт. 3 жолу түкүрүп коюптур. Экранга. Суроолор сонун экен анан баарынан да. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Буга чейин кайсы жердин кулун болосуз деп берген эле сиз жооп бердиңиз. Жооп бергенсиз. Ал эми кичине ошол эле кичине баягы балалыгыңызга кайрылалы. Балалыкта кандайраактан? Ох, Жылдыз болууну каалачу беле? жок. Жок. Тентек беле? Тентек болчу, аябай тентек болчу. Тентек дегиңиз азыр деле көрүнүп турат. Аябай тентек болчумун, ашыкча тентек болчумун. Бирок атам эмдеп томдоп койчу. Ордума коюп койчу кайрачы. Ошондуктан жакшы эле тарбия алып чоңойдук деп ойлойм. Анткени апам дагы атам дагы мугалим. Кичинекей кезден баштап эле элдин баары тартипсиз, тарбиясыз дебесин деп атып мени угуп койгон. Ошондуктан ата-энеме ыраазычылык билдирем. Ал эми балалыгым болсо Нарын шаарында өттү. Нарын шаарын дегенди эстегенде жүрөгүм башкача согуп кетет. Ошондуктан нарындыктарга салам. Мектепти Көлдөн аяктадыңыз? Жок, мектепти Бишкектен аяктадым. Бишкектен аяктадыңыз. Көлдө болсо түпкү тегим чоң ата, чоң апам, өзүмдүн атамдын туугандары дегендей. Үйдө да ушундай эле шайырсызбы дейт? Ооба, үйдө деле ушундаймын. Үйдө кичинекей балам бар да. Ал менен шайыр болбосом болбойт го дейм. Кечээ сизге байланышка чыкканыбызда бала багып аткансыз да? Ыйлап аткан. Ыйлап атканда үйдө кандай атасыз? Жаман. Чын айтканда жаман, анткени көп учурда көңүл бура албай калам. Ошол эле тартуулар болуп, ошол эле көптөгөн долбоорлор менен жүрүп, үй бетин көрбөй калган күндөр болот. Ал эми үйгө келер менен эле Жантай мойнума асылып, үстүмө чыгып иш кылса, эми үйгө келген эс алганга келесиң да. Ооба. Ошол эле учурда мен кичине телевизор көрүп турайын, жатып турайынчы десем, келинчегим келип алып, сен мени карашпайсың, анан алып койсоң болоо. Муну карап койсоң болоо. Чыгса ушундай да. Өзүңүз памперс алмаштыра аласызбы? Албетте. Ал боюнча мастер болуп бүтпөдүк бай. Эки бала болгондо көзүн жумуп деле алмаштырат дейсиң да көзүрчү. Келиңиз, азыр сизге келген түз эфирдеги суроолорго кезек берип коелу. Ушул жерден да окуп, телекөрүүчүлөр балким өзгөчөлөр бул жака да келип аткандар. Жакшы, сүйөм сизди дейт. Анарка дейт, калпакты каяка сатат дейт. Бул менин досумдун калпагы, чын айтканда. Качан бересиз анан? Жакында. Сураганда. Баарыңарга чоң рахмат, салам, баарыңарга биякта көбүнчө саламдашып атыптыр. Мына салам, колдор жиберип атыптыр. Нарын дейт, кандай дейт, жакшы. Менин кызыма кабат эле айтып койчу дейт. Кабат эле айталы, кызыңыз бар болсун, өмүр узун болсун. Кенже Анара салам, даң бүтүп хайтек башталат турбай дейт.
Хайтек деген эле? Хайтек стилиндеги Хайтек ал жанагы үйлөрдү. Заманбап үлгүдөгү деген Аз сыяктуу. мындай кылбайлы, мындай суроо жаралып атат да. Мисалы, Instagram сизди көп адамдар көрүп атат дегенде, ошол эле учурда ошол даң-даң деген сыяктуу эле, мисалы даң-даң чыгарып койду эле, элдин баары даң-даң болуп калганда. Анан сизде кандай, мисалы, агартуучулук милдетти аткарсак болобу, адамдарга тарбия берсек болобу ушул жерде? Чындыгында биздин же бусуп салсак деле болот дегендей оюңуз кандай? Мен айтып атпаймынбы, көбүнчө мен бияка Instagramга негатив же болбосо элге жакпай турган нерсени чыгарбайм. Ошол эле элемне долбоорубуздун көбүнчө скетчтери тарбиялык маанилерге ошондуктан бул жактан мен ошо элемне долбоор менен гана чектелбестен Instagram менен дагы адамдар тарбияласа болот. Бүгүн жумага баргыла депчи мисалы. Уктагыла, тургула, иштегиле деген сыяктуу жакшы үгүттөөчү нерселер болсо элдин баары жакындай берет да. Инстаграмыңызда баягы статистика боюнча караганда канча жаштан канча жашка чейинкилер басымдуулук? 16дан 25ке чейин көп менке. Көп, өспүрүмдөр, жаңы өсүп, жаштар, жана мектепти бүткөндөр, бир кесипти кайсыл кесипти тандайм деп жаткандар. Ошол эле учурда улуу эжелер бар, күнүгө, байкелер бар, күнүгө мага комплимент жазып эле, мени мактап эле, мен кудумдап эле ушул. Эми дүйнөлүк жылдыздардын ичинен, мисалы, ошол эле Криштиану Роналдо 140 миллиондон ашык катталуучусу бар, ошол эле эң алдыңкы катарда Селена Гомес келатат. Деги эле дүйнөлүк жылдыздардын ичинен ким сизди Инстаграмына белгилеп чыгарса деп кыялданасыз? Омида. Ошол эле Криштиану чыгарса, анын баягы колдонуучулары дүйнө жүзү боюнча да. Ооба. Дүйнө жүзү боюнча кайдагы бир кыргыз кимдиги кызыктырып атыптыр дейм да. Балким чыгарып калса деген ой жаралат да. Кимди айтаар элеңиз? Билбейм ай. Ошол эле Криштиану Роналдо болуш керек. Чындыгында. Анан ал жөнүндө ойлонуп көрбөй турмун чын айтып. Актан сиз баягы Орусия мамлекетине, Россия мамлекетине, Казакстандарга да барып, КВН аркылуу барып, алдыңкы орундарда ээлеп келип аттыңыз. Ошол жакка барганда ал жактагы коомчулуктун, ал жактагы элдин юмордун кабыл алуусу биздин элдердин ошол эле тамашаны кабыл алуусу менен айырмасы барбы, жокпу? Асман менен жер, мисалы үчүн ошол эле Казакстанды алсак, бир казактар менен жакын болгондуктан ал жактан элдерди күлдүрүш оңоюраак. Анткени биздин жашообуз бирдей, биздин үрп адаттарыбыз бирдей, биздин ошол эле ар бир сөздөрүбүз керек болсо окшошуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан казак элинин алдында оюн көрсөтүү оңоюраак. Ал эми ошол Орусияга барганда эле баягы сен чыгарсаң эле эч ким күлбөй калат, көрсө аякта кыргызча ойнобош керек экен да, деп койсуң. Тамаша, бирок ошол эле учурда Орусияда менталитет башка да. Ал жакка таптакыр башкача тамаша керек. Биз Сочиден анын баарын көрүп келдик. Биз кыйын киши болуп, баягы Кыргызстанда кыйрат жүрөбүз деп барып анан чыгып биздин жарым тамашаларыбыз ошол эле сленг менен айтканда өтпөй калган. Ошондуктан айырмасын сезип калганбыз да. Ал эми Кыргызстан менен Казакстанда элдер бирдей эле, менталитет бирдей. Ошондуктан элдер дагы, күлкүлөр дагы, юмор дагы бирдей. Мындан сырткары дагы кандай таланттарыңыз бар, хоббиңиз тууралуу айтып бериңизчи дейт. Мындан сырткары көп уктайм. Күлдүргөндөн башка кандай талант бар? Чындыгында таланттар өтө деле көп эмес, бирок жигитке жетимчилер аздык кылат дейт, акырындан өздөштүрүп келатабыз. Кичинекей кезде сүрөттү жакшы тартчумун, кичинекей кезде сүрөтчү болом деп кыялданчумун. Ошол эле учурда жакшы ырдап ырчы болом деп кыялданчумун, анан кашайып жемарс болуп кетпедим. Ырдап чыгайын деген пландар бар? Албетте, бир ырды чыгарганбыз анан. Анда бир куплет атайын. Көрүүчүлөргө жана колдонуучуларга. Десеңер анан. Бир куплет. Эксклюзив. Актан Рыскелдиевден жаңыр. Аз мындай кылбайлыбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана New TV телеканалында сиздер Таңкы Маанай программасында эксклюзив Актан Рыскелдиевден бир чыгарманы көрө аласыздар. Жаз дарагыры менен башталат. Сон калды. Жок ойсун. Баягы өзүбүздүн Руслан Асанкан деген сонун жигит бар, ошонун сөзүнө, обонуна чыгарылган бирок дагы эле деген ырыбыз бар. Экөөбүздүн дуэт аткарганбыз. Кудай буйрса жакында клип чыгат. Жакында деп жарым жылдан бери айтып атам. Ошондон бир куплет, анан бир кайырма болсун, Кеттик Фидек 3, шоро берген күч. Шоро ичкен эмесмин бирок. Кеттик. Жер, асман, жылдыз, аламдагы ай нурун жерге чачса дагы жамгыр, мөндүр, кар жаса дагы бардыгын сага арнаганмын. Жаздын гүлүн терем тандап жайдын күлгөн күнү менен арнап күздөй коштошуп бат узатсам да кыштай муздаймын.
Анан кайрма кетет. Бирок дагы эле эңсеймин, бир өзүңдү мен эстеймин, колду сунсам да жетпедим. Кол чогулат. Бүтөдө бүт аткансыз. Кайсы жерден бүтөт, кайсы жерден кол чабып салалы. Өзү кол чабып эле бүт калмакмын негизи. Эң сонун акыркы билдирүүнү окуп колчу. Тамашага чейин КВНди кайсы жактан ойночуңуз эле дейт. Искусство институтунда окугандыктан ошол жактан баягы факультеттер арасында оюндар болчу, ошол жакта ойночумун. Жана ошондой эле Кантта орус КВНнин филиалдары болчу. Восточная Чуйская лига деген сыяктуу. Ошондой болчу, эстедим. Ошол жактан чыккан негизи позитив командасынан. Ошол жактан чыгып жүрүп эле КВН, орусча КВНде кичине игиликтер жарата баштаганда, баягы юниор лига, анан жаштар лигасын жеңе баштаганда, анан балдар айтып калды, тамашага чыкпайлыбы, мына ал убакта 3-сезон болчу тамашоодо. Алар деле кыйра таппай, биздин небиз кем деп, анан ошентип барып Эрмек байке менен мага чейин 2008-2009 КТР каналында иштешип калганбыз. Анан Эрмек байке тааныш болгондуктан дароо эле Эрмек байкеге чалып, Эрмек байке мен актамын, тааныдыңызбы десем, ооба. КТРКнын 50 жылдыгында эле чыкса бир юбилейинде Эрмек байкелер болуп, жаштар студиясы бир КВН болуп чыгып, анан жеңип алганбыз да, чогуч. Ошондо мен дагы роль аткарып, мен дагы ойноп калгам. Тааныгандыктан Эрмек байкеге чалып, мага оңойраак болду. Эрмек байке мен командам бар, кабыл албайсыз десем, кел редакторлор көрсүн дейт. Редакторлор көрөр менен эле бизди дароо эле жогорку лигага алды, ошол бойдон кеттик анан. Эң сонун. Жылдызыңыз жанып, акырын чыга баштадыңыз, э? Азыр мындай кылалы, Актан. Өзгөчө биз баягы келген коноктор менен коштошуп туруп, анан бул жактан клипти кетирип туруп сүрөткө түшөбүз. Биз мондой түз эфирде сүрөткө түшөлү. Инстаграмга жана Фейсбукка киребиз, э? Азыр мындай кылалы, бияк менен коштошуп коеюн кандай. Жакшы кылгыла. Бул түз эфир болчу. Ал эми азыр болсо биз видеого түшөбүз жана тарых деп коебуз го, история деп. Мына ошол историяга түшөлүбү? Же видеого түшөлү? Түз эфирден түшкөн видеону жана түз эфирден түшкөн тарыхты сиздер Актан Рыскелдиевдин баракчасынан, андан кийин биздин да баракчабыздан көрөсүздөр, буйруса. Биринчи тарыхка түшөлү. Ооба, биринчи тарыхка түшөлү. Тарыхка деген сөз жакшы. Тарыхта калалы десем да. Ооба. Анда эмесе кеттик. Урматтуу туугандар, барыңыздар New TV каналын көрүңүздөр. Мынакей бул жерде сонун алып баруучулар, биз сонун. Таңманай программасында бүгүн бизде Актан Рыскелдиев болду. Жана бизге да жазылгыла деп өзүбүздө реклама кылып болду. Чоң салам. Тарых болду, э? Мына ушундай история деп коет муну, 30 секундтук аралыкта көпчүлүгүбүз мына ушинтип тарых жасайбыз дегендей. Азыр көпчүлүккө популярдуу болуп аткан дагы бир шилтемеси десек болот. Эми сүрөт кетчү. Сүрөткө түшөлү дагы анан. Мына болду. Мына. Чоң рахмат сизге терең ашылып билдирели. Эми октошобуз, э? Чындыгында баягы таңкы программа өзгөчөлүгү эртең менен элдердин маанайын көтөрүш, бул бир аз болсо башка кечки программалардан айырмаланат. Ал эми сиз ага карабастан өзүңүздүн позитивиңиз менен мен ойлойм телегөрүүчүлөрдүн бардыгын жана ошол эле сиздин колдонуучуларыңыз, ошол эле сиздин Инстаграмдагы досторуңуздун баардык маанайын мыкты деңгээлде көтөрүбүз деген. Албетте, мен ойлойм, эгерде эртең менен турганда алдыңкы 5 мүнөттө же 10 мүнөттө чыгылса, алдыңкы убакытта маанай кандай болсо, күн дагы ошондой өтөт деп, ошондуктан ойгонор менен жыргай бергиле чыгылсачы. Бүгүн дүйшөмбү? Демек жума сонун өтөт. Жума сонун өтөт. Кудай буйруса дейли. Барыңыздарга чоң рахмат. Чыдап көргөнүңүздөргө. New TV каналын көрүңүздөр. Сиздердин болсо көрүүчүлөр көбөйө берсин. Кугана бергиле жыргай. Биз телегөрүүчүлөргө дагы эскерте кетели, эгерде сиздер Актан Рыскелдиевдин биздин ушул программаны жарым жерин же болбосо бүтөөрүндө көрүп кала турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө YouTube биздин каналыбыз бар, New TV таң маанай деп издесеңиздер, ал жактан да көрсөңүздөр болот. Буйрса. Жакшы. Ошол жактан көрүшөбүз анда. Чоң рахмат сизге келгендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто юморист, сарбала, буштак Актан Рыскелдиев. Актан позитив болду. Чоң рахмат. А биз болсо таң маанай программасын улантабыз.